Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баяны бойынша сабағы. Sen менен biz kimbiz? Allah Taala öz aytып atpayбы? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün payg'ambarda eng жақсы örnek үлгі бар deydi. Allah bizge payg'ambарды örnek qilib atadi. Allah aytadi, sizler üçün payg'ambarda eng жақсы үлгілер бар deydi. Андай бола тұрған болса, үлгі тұтабыз десек, аны үйренішіміз керек екен. Мысалы, үйіңізге келсеңіз, тамақ даяр емес. Ачуланасыз ба? Қиқырасыз ба? Жұмыштан чарчап келдің. Ачуланып, қарданып, қиқырып, же сабыр қыласың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сияқты сабыр қыла аласың ба? Урматтуу мусулман билдирген, пайғамбар ушундай ахвалда эмне кылат эле? Мисал берейин, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча өмүр жолдоштору бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин үйүндө отурса, энелерибиздин бирөөсү Уму Салама пайғамбардын үйүнө бир табак идиште тамак жөнөтөт. Айша энебиз үйүнө тамак келген, тамакты бир кызматкер көтөрүп келди. Пайғамбар сахабалар менен отурат. Келген кезде Айша энебиз ачууланып, күндөштөн келди да. Ал берген тамак бизде жок бекен. Же мен андай кыла албайм. Ачууланды да, эме кылганда тамакты көтөрүп келген кызматкердин колунан табакта түштү, тамак чачылып кетти. Эмелестетип көр. Пайғамбар сахабалардын жанында. Бизде бирөө болса, эркеге, шашпа, сен достордун алдында, башкалардын алдында мен позор кылдың деп көзүн көгөртүп, тепкилеп баштайсың. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам гарат уммукум. Энеңер кызганып кетти. Энеңер кызганып кетти деп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерге түшкөн тамакты жыйнап туруп жеди. Кийинчерээк бу Айша энебиздин тамагы даяр болуп келген кезде бул тамактан баягы идишке салып кызматкерден жөнөтүп берди. Тиги да сүйүнүп калат. Күндөшүм мага да тамак жөнөтүптүр деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umardын кызы Хафса энебиздин үйүнө келсе, Хафса энебиздин үйүнө эмес, Сафия бинту Хуяй. Алар теги яһудилерден, еврейлерден болгон пайгамбардын өмүр жолдошу. Сафия энебиздин үйүнө келсе, Сафия энебиз ыйлап отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Не болду? Эмне ыйлайсың?" десе, Умардын кызы пайгамбардын өмүр жолдошу Хафса мени "Сен еврейсиң, яһудинин кызысың" деди. Деп ыйлап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хафсаны биракка чакыргычы разборго деген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга да ыйлайсыңбы, айтпайсыңбы? Менин эрим пайгамбар. Атам Муса пайгамбар, чоң атам Якуб пайгамбар. Бани Исраил Якубтан таркаган бардык менин ата бабаларым пайгамбарлар болгон. Бүгүн күйөөм да пайгамбар деп койбойсуңбу дейт. Мамилени жолдо чечип койду. Урматтуу мусулман бир тууган, сиз эми пайгамбарды мен үлгүм десеңиз, пайгамбарды кудуба тутсаңыз, өзүңүзгө өрнөк тутсаңыз, үйүңүзгө келгенде койду саайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам койду өз колу менен саайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бут кийимин өз колу менен тигет эле. Пайгамбар кээде үйдөгү ишти кылат эле. А бүгүн сен кой саайым десең, жашынып коркуп не кыласың? Идиш жуушуп койсоң сен не? Эркек эмес дейби? Сенен да кыйын, эркектердин эркеги үлгү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул иштерди жасаган.